Камчыбек Ташиев кече дагы бир жолу эскертүү берип, кирим чөйрө, жемкорлор менен аралашкандарды кайсы кызматта экенине карабай мыйзам алдында жоопко тартаарын ачык айтты. УКМК керек болсо, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун уюшкан кылмыштуу топ Көлбаев менен байланышы болсо, чогуу жүрсө, ал кишини жоопко тартууга даяр экенин билдирди. Бул Камчыбек Ташиев жооп берген коомчулуктагы чуулгандуу суроолордун бири гана. Кече дагы бир УКМКнын имаратын ачып жатып, мындай резонанс жараткан суроолордун бир катарына өз пикирин билдирди. Кененирээк кесиптешим Нурзада Сыдыкова токтолот. Коомдун дегеле жалпы журттун намысын таптаган иш-аракеттер, кылмыштуулук, зордук-зомбулук, диндин бурмаланышы сындуу кабарлардын тарап жатышы, алар менен күрөшүү дале болсо уланып жатканы көпчүлүктүн назарын бурууда. Мындай кыжырды кайнаткан көрүнүштөр менен учурда күрөш аеосуз уланып, мамлекет ичинде тынчтыктын, акыйкаттуулуктун орношуна талап да жогорулады. Дал ушул тапта Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 17 ноябрда УКМКнын Чүй облусу боюнча Панфилов райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылышында жеке пикирин айтты. Мы победим всех ОПГ. Другого выхода у нас нет. УКМК төрагасы өзгөчө бул аптада коомдук талкууга жем таштаган, тынчсызданууга себепчи болуп жаткан паранжы жана узун сакалга байланыштуу пикирин билдирди. Эң оболу динге каршы эмес экенин, бирок дүйнөдөгү 200дөн ашык мамлекеттин катарында Кыргызстан да бар экенин белгилеп, ата-бабалар кыргызды кыргыз катары сактап бизге өткөрүп берди. Биз келечек муунга мамлекетти ошол калыпта өткөрүп берүү зарыл деп кесе айтты. Азыркы тапта башка журттардын, башка диний агымдардын салттарын Кыргызстанга алып келүү аракет болуп жатканын, динге жамынган айрым топтор жаштарды мамлекетке салттуу билим берүүгө жана медициналык тейлөөгө каршы үгүттөп, коомго зыянын тийгизип жатканына тынчсызданды. Мечиттерди дагы көрүнгөн 20-30 метрге салгандар көбөйдү. Кече жакында эле Ошто биз ушундай бир проверка өткөздүк эле, Ош шаарында. Ар бир 20-30-50 метрде бирде мечиттерди куруп алышкан. Курганда дагы ал мечиттер же регистрациядан өткөн эмес, же санитардык тартипке жооп бербейт. Жакында эле ошол Ошто эле мына буквально бир жума болуп калды. Ушундай бир мечиттерден арасынан 11 адамды таап чыктык. Алар эмне кылат? Алар силер менен эле кошулуп мечиттерге барышы мүмкүн, силер менен кошуп намаз окуйт. Бирок ошол эле мезгилде үйлөрүндө автоматтарын бекитип, октоп, даярдап өздөрүнүн идеологиясын таркатып отурушат. Ошол эле учурда төрага үй бүлөлүк зордук-зомбулукка, аялдар менен балдарга жасалып жаткан терс көрүнүшкө каршы күрөшүүгө чакырды. Буга чейин маалым болгондой, быйыл 8 айдын ичинде үй бүлөлүк зордук-зомбулук боюнча 8512 факт катталган. Мурда деген балаңды жаман көрсөң, бир аз урушуп коет элек, керек болсо токмоктоп коет элек. Бирок балдарыбыз да ошону туура түшүнчү болчу. Азыр болсо балаңды жаман көрсө, зордоп коюп атат, кордоп коюп атат. Дагы башка бир жаман иштерге барып коюп атат. Аялдарыны мурда кичине кокус кылып урушуп койсо, азыр сабап өлтүргөнгө чейин барып коюп атат, кескилеп салып атат. Бул деген өтө коомдун бүгүнкү күндөгү терс көрүнүштөрдүн бири. Ушуларга көңүл бургула. Бүгүнкү күндө жаш кыздардын туура эмес жолго азгырылып жаткан жагдай өлкөнүн олуттуу көйгөйүн айланууда. Кыргызстанда мындай аракеттердин жасалуусуна бөгөт коюу чарасы да талап кылынат. Өзгөчө жаш кыздардын сойкулук менен алектенип кеткени ата-эненин, жалпыбыздын көңүл борборубузда болушу шарт. Мына өткөндө биз бир эле түндө 30дан ашык кыздар бар экен. Ал жерге бир дагы кыргыз мындай улутундагы адамда эркек балдар жок экен. Бардыгы чет өлкөлүктөр. Бирок ошол кыздарыбызды текшерип чыкканыбызда 30 кызыбыздын 29-у студент. Айыл жерлеринен келген студенттер ушул жерге келип, ата-энесин алдап, мен ушу окуп атам деп жүрүп, ушундай иштер менен машыгып атышат. Бул бир эле жерден тапканыбыз, бир эле жерден. А мындайлар канча жери бар? Камчыбек Ташиевдин бул көтөрүп жаткан маселелери кыргыз элинин нарк наслин, салттуулугунун келечеги деп бааланууда. Анын пикири улуттун коопсуздугу үчүн маанилүү экендиги, келечек муунга таза, илим билимге бай мамлекетти өткөрүп берүү максаты көздөгөнү белгиленүүдө. Каралар менен күрөшүп ана башын жок кылды, радикал ислам менен күрөшөлү деп кече күнү тапшырмаларды берип атат. Анан тиги сойкулар дагы көбөйүп кетти эле Кыргызстанда, аны дагы маселени көтөрүп атат. Бул дагы улуттук коопсуздук, Кыргыздын келечегин, тагдырын чече турган
Керек болса мамлекеттин багытын анактай турган маселелер да кече күнү көтөрүлгөн маселелер. Буга эл дагы коомчулдук дагы аябай жардам берип, ушунун баарын жок кылышыбыз керек да. Аны менен катар Кыргызстанда баңгизат, психотроптук заттар менен алектенгендерге каршы күрөшүүнүн жаңы технологияларын киргизүү керектиги белгиленди. Андан тышкары мамлекеттин казынасына сол колун салгандарга чара колдонуу уланарын, кармалгандар мамлекет алдында аеосуз жазага алынарын Камчыбек Ташиев баса белгиледи. Ким наркотик менен алек болсо, мыйзамдын чегинде аларды жазалашыбыз керек. Жазалаганда катуу жазалаш. Ал эми көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып жаткан маркум Камчы Көлбаевдин жана бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мафиясына байланышы бар 225тен ашык мамлекеттик кызматкерлер аныкталганын Камчыбек Ташиев билдирди. Алардын ичинен 133 адам Камчы Көлбаев менен, 92 киши Райымбек Матраимов менен жашыруун байланышта болгон. Атайын кызматтын төрагасы алардын ичинен 70тен көбү кызматтан алынганын айтты. Андан тышкары мыйзамдагы ууру аталган маркум Камчы Асанбектин мүлктөрүнө токтолду. Мына аялына bir restoranın surады bölü berdik. Makul restoran menен жан багыңыз деп. Машинесин сурады, аялына машинесин бөлүп бердик. 3 кызына 3 квартирасын бердик. Жашагыла, көчөдө калбашыңар керек деп. 2 баласына 2 квартирасын бердик. 2 жер участогын бердик. Bir баягы служба технического обслуживания деген анысын кайтарып бердик. То есть өзүнүн эмгеги менен, таза эмгеги менен жашасын. Бирок жанагыдай коммерциялык башкалардан тартып алган миллиондогон, миллиарддаган акчалары бар үйлөрдүн бардыгын же имуществонун бар мамлекетке алдык. Бүгүнкү күндө 100 миллиарддан ашык акчаны алардан алаган болсок, то есть эсептеп чыгып иретке келтирсек, ошонун 220 миллиарды уже мамлекетке өттү. Андан тышкары УКМКнын башчысы издөө жарыялаган Айзим Рой боюнча да маалымат берди. Анын криминалдык жүрүм турумдарын токтотконун, мамлекетке завод, фабрика салам деген убадасын алышканын, бирок кайра эле элди талап тоноо иштерин баштаганын айтты. Учурда атайын кызмат ага сыртынан издөө жарыялап, уюшкан топторду жана кылмыштуу жамааттарды каржылоо беренеси менен айып тагылганын билдирди. Мына тил албай коюшту, биз аларды жазалап атабыз. Жакында эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин апасы Майя Алиеванын тоюна катышканы тартылган эски видео социалдык медиага тараган. Ташиев бул тасма жана Кримтөбөлдүн тажыясына барган депутат Акылбек Түмөнбаев боюнча да комментарий берди. Акылбек Сөмбөт 5 жыл мурда тойго барган, ал тааныш болгон, бирок мына 3 жылдан бери биз менен иштеп атат, эч кандай байланышы жок, эч кандай сүйлөшүү жок. Эгерде Акылбек Сөмбековичтин ОПГ менен байланышы болсо, Көлбаев менен байланышы болсо, кандай бир операциялар жасаса, же чогуу жүрсө, чогуу отурса, чай ичсе, анда мен ал кишини жоопко тартууга даярмын. Акылбек Түмөнбаев эл шайлаган депутат. Ошол жерден эл шайлай берген. Эл кандай депутатты шайласа, биз ошол депутаттар менен иштеп атабыз. Бирок аларды да тазалаганга аракет кылып атабыз. Мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу максатында өлкө бюджетинен кымырып алгандар жана кара дүйнөнүн адамдары менен күрөш, кармоолор жана камоолор уланышы керек. Анын арты менен мамлекеттин миллиарддаган каражаттары кампага кайра салынып жатат. Ошол эле учурда айрым чиновниктер тарабынан айтылып жаткан сын пикирлер да саясий оргуштоого жеткирүүдө. Деген менен анын экинчи тарабын эске алуу керек дешет серепчилер. 120 миллиард сом ошол уюшкан кылмыш топтору менен аралашкандан бюджетке түшүп атат да. Бул мүлктөр менен, машиналар менен, батирлер менен, кыймылсыз мүлк менен жана башкалар менен, акчалар менен да. Менин оюмча бул деген кандай обороттор? Бул түздөн түз бүт мамлекеттик кызматтарда, бүт жада калса ошол бийлик өкүлдөрүнө ошол уюшкан кылмыш топтора тарап кетиптир да. Бул абдан туура эмес көрүнүштөр болгон да. Ошол үчүн Камчыбек Кыдыршаевич кечээ аябай катуу эскертүү берди. Бул биринчиден менин оюмча бул кайрылуу түздөн түз карапай элге кайрылуу болду. Ошондой баарыбыз биригели, бир муштумдой болуп, ушундай жаман илдеттер менен, коррупция менен, уюшкан кылмыш топтор менен жана башка жаман көрүнүштөр менен чогуу биргеликте сиздер менен күрөшөлү. Бизге кайрылгыла, арыз менен кайрылгыла. Саясий кырдаал өзгөрүп турат. Ошол үчүн биз ошондо эске алышыбыз керек. Саясий конъюнктуралар болот. Ошондо
ар кандай күчтөр биригет, анан кайрадан ушундай атаандаштык болот, ошону да эске алышыбыз керек. Белгилесек, бул апта ичинде өлкөдө мамлекеттин коопсуздугуна кедергисин тийгизип жаткан терс көрүнүштөр аныкталып, маселелер көтөрүлүп чыкты. Ал арада Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан ар тараптуу коопсуздукту камсыз кылуу тапшырмасы берилип, мамлекеттик чыккынчылар менен аяосуз күрөш улана берерин баса белгиленүүдө. Нурзада Сыдыкова, Асхат Касымбеков, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.